Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Freecam 8 программасы жөнүндө айтып бермекчибиз сиздерге. Ал үчүн биз Freecam программасын көчүрүп алышыбыз керек. Көчүрүү үчүн кантип туура көчүрөбүз? Ал үчүн ошол ноутбуктун разряддуулугун же болбосо компьютердин разряддуулугун билиш керек. Разряддуулугун билиш үчүн этот компьютер же болбосо мой компьютер папкасын белгилеп, контексттен свойства дегенди тандайсыз. Бул жерде Windows 10 жана бизге керектүүсү мына разряддуулугу тип система 64 разрядная операционная система. 32 же 64 разряддуулугуна карап программаны көчүрүп алабыз. Биз разряддуулугун билдик, эми сиз колдонуп жүргөн браузер аркылуу ошол приложениени көчүрөбүз, программаны. Биз Яндекс аркылуу кирдик. Мына издөөчү жолчого биз скачать Freecam деп жазабыз. Скачать Freecam орусча тамга менен жазсаңыз да болот, англисча тамга менен жазсаңыз да болот. Бизге Freecamдын бир нече түрүн сунуштады. Мына жерде биз официалдуу сайттан көчүрүп алышыбыз керек. Ал үчүн мына жерде бесплатная программа для записи видеоэкрана деп турат. Басабыз. Бул жерден биздин электрондук поштабызды сурайт. Электрондук поштабызды жазабыз. Бираз интернет жайыраак иштеп атат азыр бизде. Бул жерден сиздин поштаңызды сурайт. Поштаңызды жазасыз, анан скачать бесплатно дегенди тандайсыз. Эгер интернет жакшы болсо 1-2 минутта убакыт алат. Азыр күтүп туралы. Биз бул эмени жүктөгөнбүз, ошондуктан вы уже загрузили деп турат. Открыть. Сиздерде мына жерде чыгат, ошол жерден открыть дейсиздер. Андан кийин установка кылуу үчүн далее установить деген келет. Мен өчүрүп койгон үчүн восстановление кетти. Ошол Freecamды установка кылгандан кийин запустить. Мынакей биз Freecam 8 деген программаны установка кылдык. Дагы бир айта кетүүчү сунуш, кандай программа болбосун жүктөгөнүңүздөрдөн кийин компьютерди сөзсүз түрдө перезагрузка кылыңыздар. Мен азырынча перезагрузка эмес, обновление жасап турайын. Эми ушул Freecam программасын кантип иштетебиз? Программаны ичке чегиребиз. Биз алдын ала даярдап койгон слайдты ачып баштап иштей берсек болот. Биз азыр создать запись дегенди бастык. Бул жерде микрофонун текшерип алсак болот. Мына микрофон. Андан кийин бул жерди басканда запись башталат. Ошондой эле мына бизде тик буруштук ушул областты видеого алат. Кааласак бул областты өзгөртүп алсак болот. Мынакей ушул эле областты тартам деп. Кааласак бул областты чоңойтуп алсак болот жана башка. Же болбосо толук экранды тандасаңыздар болот. Биз азыр записти баштайбыз. Ал үчүн мына кызыл старт деген кнопканы басабыз. 3, 2, 1 башталды. Бул видео тартуунун эң оңой, видео тартуу үчүн эң оңой приложение. Мына биз алдын ала даярдаган бир презентация бар бекен. Мисалы, мына программа менен иштөө жөнүндө айтып бергибиз келди. GeoGebra деген бул математиктерге эң керектүү, кызыктуу программалардын бири. Кийинки сабактардан ушул программа жөнүндө да айта кетебиз. Биздин сүйлөгөнүбүздө азыр Freecam видеого алып атат. Ошол айланасыздык деп түшүндүрүп сабакты бүтүрөлү. Андан кийин ошол
Тартаткан экранды токтотуш үчүн клавиатурада Escape ESC деген тамгасы бар. Тамгалар менен жазылган биринчи кнопка клавишаны басабыз. Бассак мына биз тарткан видео сакталып атат. Мынакей азыркы биз тарткан экран башталды. Бул видео тартуунун эң оңой, видео тартуу үчүн мынакей биздин видео тартылды. Эми биз ушунун кайсы бир жерин редактировать этишибиз керек. Ал үчүн мына жердеги редактировать деген кнопканы басабыз, редакторлойбуз. Андан кийин мына видеолорду бир аз созуп алсак болот, мына кеңейтип, кыркышка оңойраак болуш үчүн. Мынакей биз карап көрөбүз дагы видеону кайсы жерин кыркыш керек. Мисалы үчүн мына жерде кыркыш керек. Мыштын сол жагын басып эле тартасыз дагы бул жерден удалить дегенди тандап коебуз. Эгер ушул жерден шум кошулуп калган болсо, белгилейсиз дагы бул жерден удалить шум дегенди басасыз. Мына шум удаление болду. Ошентип карап видеону монтаждалгандан кийин сохранить и закрыть дегенди басасыз. Мына биз алдын ала даярдаган бир. Эми бул даяр болгон видеону дароо эле YouTubeга жүктөсөңүз болот. Андан кийин же болбосо сохранить как видео дегенди басасыз. Экспортко жөнөтүш керек. Бул жерден сактоочу местаны тандайсыз. Мисалы мен D дискине сактоону сунуштайм. Бул 4-чү видео деп жазып коелу. Андан кийин экинчи тип файлга тийбейсиз, сохранитти басабыз. Экспортко кетти. Биздин видео сакталып атат. Сакталган видеону кайсыл жерге сактасаңыз, ошол жерден издейбиз. Азыр биз ушул видеобузду кайра көрөбүз, компьютердин кайсыл жеринде сакталганын. Мынакей бизге дароо эле сакталган жерин ачты. Эгерде биз кийин дагы кайра көрө турган болсок, ушул видеону биз бул жерден сактабай эле коебуз. Себеби биз сактап алдык. Этот компьютер биз D дискине сактаганбыз. Ошондой эле 4-чү видео дегенди карайбыз. Мына 4-чү видео. Башталды. Бул видео тартуунун эң оңой. Мынакей азыркы биз тарткан видеобуз. Freecam менен иштөө эң оңой, эң жеңил программа.